Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Бүгүн 8 апрель Орозонун улук күнүндө сиздер менен амандашып жүз көрүшүп турганыма ушунчалык кубанычтамын. Сиздерге 6 апрель күнү ушул өзүбүздүн кыргыз жараныбыздын Баңгизат менен кармалып калган тууралуу видеом таркады эле. Ошол видеодон кийин 2 күндөн бери элдин кайрылуусу, комментарийлары аябай көп болуп аткандыктан, анан түзмө-түз телефон байланыштары аябай көп болуп аткандыктан сиздерге дагы да кайрылууну туура деп чечтим. Бир гана сиздерге эмес, өзүбүздүн кыргыз элибиздин улуу урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоев Жапаров сизге жана Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев сиздерге ушул кыргыз элимдин атынан кайрылып кетүүнү өтө туура көрдүм. Себеби биздин кыргыздардын ушул Кыргызстандан бөлөк чет жерде жүргөн өзүбүздүн Кыргызстандын жарандары ушундай жаман иштердин аркасынан, алдоочулуктун аркасынан, куру доомат жалаанын аркасынан, темир тордун аркасында калып кетип аткан жаштар аябай көп экен. Ошолордун саны күндөн күнгө өсүп, ошол балдардын кайрылуусу бир гана балдар гана эмес, кыздар, жаштар да эмес, карылар да ушул алдоочулук менен түшүп калгандар аябай көп экен. Ошолордун сураныштары боюнча ушу сизге кайрылууну туура деп чечтим. Улуу урматтуу президентибиз, сизди шайлаганда ушул кыргыз элибиздин бардыгыбыздын үмүтүбүз сизден ушунчалык чоң эле. Ошол үмүтүбүздү актайсыз деген ой менен сизге кайрылууну туура деп чечип отурам. Улуу урматтуу президент Садыр Жапаров Нуркожоевич, сизди биз шайлаганда ушул темир тордун аркасында калган биздин өзүбүздүн жарандардын башынан өткөн турмушун сиз аябай жакшы түшүнөсүз деп ойлойм. Бала жоготкон ата-эненин башынан өткөргөн турмушун дагы аябай жакшы түшүнөсүз деп ойлойм. Ошондуктан ушул жолго чара көрүүңүздү өтө сизден суранып кетемин. Элчиликке бир гана сиздин сунуштарыңызды ошолор аткарат деп ойлойм. Себеби карапайым калктан биздин сунуштарын кандай кабыл алышын мен дагы билбейм. Себеби элден түшкөн ушул телефон чалуулар жана бир гана телефон чалуулар эмес, комментарий, ушунчалык түзмө-түз кайрылуулардын саны күндөн күнгө ушу 2 күндүн аралыгында ушунчалык көп өскөндүктөн ушул видеону сизге аябай сунуштаганды туура көрдүм. Анда эмесе кечеден бери ушул зооноктордун арасынан ушул Баткендик дагы бир жараныбыз кайрылып кече телефон чалды. Ал ушул Россиянын Смоленский шаарында абакта жатат экен 5 жылдан бери. Ал дагы ушул куру доомат ушу поставанан түшүптүр. Бул дагы наркотик боюнча түшкөн бала экен. Ошол баланын дагы ушул тилегин сизге жеткизип коюуну туура көрдүм. Себеби бул бала ушунчалык суранды. Бул Россиянын полиция кызматкерлери менен биздин өзүбүздүн кыргыз жарандар чогулуп биргеликте иш жүргүзүшөт экен. Ошол башка адамдарга жарыяларды таркатып, телеграм аркылуу, сайттар аркылуу, Жердеш.ру, Борсок.ру ушулар аркылуу жарыяларды жаш жумуш издеп жаткан, кыйналып жаткан карапайым калкка таркатуу менен акча иштешет экен орто жолочу. Себеби азыр бөтөн жерде, Кыргызстандан бөтөн жерде ушул көр тириктин айынан келип отурабыз. Кыргызстаныбызда ушул керектүү иш орундуктардын жоктугунун айынан ушул бөтөн жерде жүрөбүз. Бул жерде биздин бир күн иштебей калганыбыз биз үчүн аябай чоң минус болот да, аябай чоң минус болот. Ошон үчүн бир жума же бир күн иштебей калган кыргыздын жараны акча тыйын табыштын аракетинде ушундай жаман иштерге, алдоочулуктарга кабылып калган жаштардын саны аябай көп болуп аткандыктан сизге ушунчалык чын жүрөктөн эне катары ушул алдоочулук менен түшүп калган балдардын ата-энесинин атынан, кыргыз элимдин атынан ушунчалык сизге кайрылып кетемин. Биздин ушул сунуштарыбызды туура көрөсүз деген үмүттөбүз. Сизден үмүтүбүз аябай чоң болуп, ошол үмүт менен сизди шайлаганбыз. Ошол үмүтүбүздү актайсыз деген үмүтүбүз аябай чоң. Ошон үчүн ушу элчилик менен байланышып, ушул запрос жөнөтүп, кайсыл адамдар, кимдер ушундай алдоочулук жолу менен, постава менен, закондуу түрдө, мыйзамдын чегинде, албетте өзүңүз туура карап, ушуларга чара көрүп, ушуларга жардам бересиз деген үмүтүм аябай сизден чоң. Анан калса сөзүм дагы
эмнегедир толкундануунун сизге кайрылып атып толкундандан айта турган сөзүмдү унутуп калдым. Анда мен эстегенде дагы жаңы видео тартармын. Саламатта калыңыздар.